Эң биринчи Ак Жол партиясы менен баргансыздар саясатка. Андан мурда жергиликтүү кеңештеге бардыңыз беле? Эгерде биз башынан баштасак, менин атам 4 жолку депутат, жогорку кеңештин депутаты болчу да. Ал 90 жылы легендарный парламент депутат болчу, анан 95 биринчи, экинчи, үчүнчү создуу депутат болчу. Ошол атам депутат болуп жүргөндө мен ага коомдук жардамчы болуп жүргөм. Ал ошол кандай бизге тапшырма берсе, биз Жалал Абад шаарда, Сузак районунда, Базаркөл райондордо биз анын айткан тапшырмаларды аткарчубуз. Ошондо эл менен тыгыз байланышта болчубуз. Ошондо алардын элдин көйгөй маселелерин ар дайым угуп, колдон келишинче биз жардам берип жүргөнбүз да. Менин 2007 жылда 34 жашта болчумун. Келишиме негизи 2 адам себеп болду. Сиз айтып кеттиңиз. Ал кезде мен Жалал Абад шаарда өндүрүштүн директору, жетекчиси болуп иштеп жүргөм да. Ошол кезде бизди Жалал Абад областынын губернатору Искендер Рысбекович Айдаралиев деген губернатор болчу. Мен абдан коомдук иштерге жакын болчумун. Ошол мисалы Баткен областынан жер титирөө болгондо ошол чогуу барганбыз областтын атынан. Кочкор районунда жер титирөө болгондо биз дагы чогуу барганбыз, жардам берип. Ошондо абдан көп жакшы жумуштарды Жалал Абад областынын атынан жардам берип жүргөнбүз. Ошол киши бир себеп болду, ошол саясатка аралашканга. Экинчи киши бул азыр өтүп кетти, ал киши Кадыр деген менин агам болот. Ошол киши дагы себеп болду. Эми биринчи Кайсы Кадыр фамилиясы? Нуриев Кадыр деген. Ал өтүп кетти. Булар кандайча себеп болушту? Булар кайсы? Эми алар кандай себеп болду? Менин биринчи себебим атам. Мен тарбиялап, мени ушу 4 жолку депутат болуп үйрөтүп, эл менен кандай иштеш керек. Алар кандай себеп болду? Ошол кезде биз ушу 4 жол депутат болгондон кийин менин да ойдо эле жок эле, уже бүттү, ушу эми баягы атам депутат болуп иштеп бүттү дегенден андан кийин ушул жаштардын атынан ушу Жалал Абад областынан деп Искендер Рысбекович мындай бир сүйлөшүү болгонбу деген ойдомун. Кийин мага деле өзү айтып калды. Мына ушул жаштардын атынан деп мени түрткөндө, мындай кандай десек, представление кылганда, ошондо бир кандайдыр биз дагы өтүп калдык. Анткени биз деле уже ал жерде Жалал Абад, Сузак райондордо биз абдан көп иштерди аткарып, эл менен тыгыз байланышта болуп уже боло элек деле биз абдан көп мындай колунда жок адамдар да аларга жардам берип жүргөнбүз. Окууга контракт төлөй албаган адамдарга, жаштарга жардам берип жүргөнбүз. Ушул негизинде менин оюм боюнча жаштардын атынан деп сунуш болгон деген ойдомун да.